Ардактуу да, түйшүктүү да саналган кыргыз милициясынын кесиптик майрамы 1 ноябрь күнүнө туш келгени жөн жеринен эмес. Тарыхка үңүлө турган болсок, 1924 жылы 1 ноябрда Ревкомдун административдик бөлүмүнүн башчысы Ибрай Тойчунов өзүнүн отчетунда Кара Кыргыз автономдук облустун милиция башкармалыгы түзүлүп, анын биринчи начальниги болуп Арумов Аркадий Петрович таяндалды деп билдирет. Ошол убактан бери 1 ноябрь Кыргыз Республикасынын милициясынын түзүлгөн күнү катары майрамдалып келатат. Ош облусунун ички иштер башкармалыгы Кыргыз милициясынын тарыхы менен ажырагыз байланышта. Совет бийлиги орногон алгачкы жылдары басмачылар менен күрөш жүргүзгөн болсо, улуу ата мекендик согуш жылдарында фашисттик баскынчылардын мизин кайтарууда алдыңкы сапта турушкан. Согуштан кийинки кайра куруу мезгилинде күн түндебей кылмыштуулук менен күрөш жүргүзүп, мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө салым кошкон. Эгемендүүлүк жылдарында милиция мурда болуп көрбөгөн эл аралык кылмыштардын түрү менен кездешти. Эл аралык террордук уюмдардын жана уюшулган баңгизаты боюнча кылмыштуу топтор менен күрөшүү милдети жүктөлдү. Өткөн мезгилде социалдык экономикалык кыйынчылыктарга карабастан Кыргыз милициясы өзүнө коюлган кызматтык милдеттерин так аткарып, мезгил сынагына туруштук берди. Ошондой кыйын кезеңде башка кесиптештериндей эле Ош областтык ички иштер башкармалыгы да артта калбай, кылмыштуулук менен күрөшүүдө алдыңкы саптарда келе жатат. Биздин милициянын түз милдети кылмыштуулук менен күрөшүү, профилактика, коомдук коопсуздук алуу жана жол коопсуздугу биздин алган. Бүгүнкү күндө биздин ички иштер министри Улан Омархановдун коллегада койгон тапшырмасы менен президентибиздин быйылкы 2021 жылкы адеп аклап жылына карата койгон тапшырмаларын ички иштер министринин кайрылуусун өз курамга жеткизип, ал эми бизде основной тоолуу район болгондон байланыштуу биздики маалуулук. Азыркы күндө бизде 365 быйылкы жылы 365 маалуулук катталса, анын 340 бет ачылган, ачылуу пайызы 88%. Ал эми общий Ош областы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жыл 82,7% кылмыштуулук бетин ачылган, ал эми өткөн жыл 76,6%га жогорулаган. Чек ара маселелерге дагы токтоп кетсем, биз Тажикстан менен чектешебиз, Чоңалай району, ал эми Араван Кара Суу району Өзбек Республикасынын 2 област 4 району чектешет. Булар менен өзүңүздөр билесиз, быйылкы жылы июнь айында ички иштер министринин чакыруусу менен Өзбекстан Республикасынын ички иштер министринин делегациясы келген, эки тараптуу келишимдерге кол коюлган. Ошонун негизинде булар менен тыгыз иш алып барып жатабыз. Мына быйыл жылы министрдин койгон талаптары боюнча Ош областынын демирчилик тарабынан 3 автомашина алдык. Мына Ош областынын здания сыртынан баштап биринчи этаждан 5-нчи тарабынан ремонт жасалдык. Андан тышкары Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүн толугу менен капиталдык ремонттон чыгардык. Кара Суу районунда министрдин буйругу менен азыр биз участкалык пункт ачылды, азыр заманбап стеклянный. Араван районунда 8 бөлмөлүү тергөөчүлөргө кабинеттер жасалып бүттү. Мына Дем милициянын азыр алдында ачылышы болот. Чоңалай районунда 5 бөлмөлүү тоже тергөө кабинеттери салынды, бүттү. Адан тышкары өзгө районунда 200 месялык өздүк курамдын ушу актив залы салынып атат. Бүгүнкү күндө кирпичтер көтөрүлүп калды. Ал эми Нокат районунда тоже азыркы күндө заманбай 2 участка аймак пункт бүтүп калды. Ушу ноябрь айына чейин аны деле ишке киребиз. Адан тышкары мына пресс 200 000 сомдук толук видеокамера, компьютер, видеокамераларды алып келбедик, фотоаппараттарды Москвадан мына 3 күн болду алып келдик. Адан тышкары 5 компьютер алып берди, демирчилик тарабынан. Кызмат учурунда же кийинчерээк кайтыш болгон уулдардын ысымдары ар дайым эскерилип, аларга айкелдер тургузулган жана Ош шаарынын бир топ көчөлөрүнө аттары коюлган. Алардын бири каармандык менен каза болгон Нурлан Сайдиевдин элесине арналган иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп турат. Жолдошум Нурлан Сайдиевдин каза болгонуна 17 жылдын башы болуп атат. Ар жыл сайын мини динамиадасы өтүлүп турат. Ошон үчүн ички иштер министрлигине өзүмдүн үй бүлөмөн, жана өзүмдүн атыма чоң
ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Мына биздин ардагерлерге, биздин агаларыбызга, биздин өтүп кеткен кызматкерлердин келинчектерине, өздүк курамга баарына ушу келе жаткан кыргыз милициясынын 90-жылдык майрамесине чын жүрөктөн куттуктап кетем ошол болсун атынан жана жеке өзүмдүн атынан. Мен ойлойм, дайыма ошо кыргыз милициясы элдик милиция болуп, элге кызмат кылган милициядан болсун деп айтып кетем. Ал эми Ош шаарынын милициясынын соңку тарыхына карай турган болсок, аталган бөлүм Ош областтык ички иштер башкармалыгынын курамында болуп келген. 2003 жылдын 14 апрель күнү Кыргыз өкмөтүнүн 208 токтому жарыкка чыккан. Ал токтом Ош шаарынын мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарын кайра түзүү деп аталат. Ош шаары өз алдынча административдик бирлик катары кабыл алынып, Ош шаарынын өз алдынча өзүн өзү башкаруу администрациясы түзүлгөн. Ош шаарына Кыргызстандын 2-чи борбору макамы берилген. Ушул эле өкмөттүн токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2003 жылдын 14 май күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош шаардык ички иштер башкармалыгын түзүү тууралуу 240 буйругу чыккан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын биринчи башчысы болуп Чыныбек Алиев дайындалган. Бүгүнкү күндө башкармалыкта 600дөн ашуун кызматкерлер эмгектенишип, алар Ош шаарындагы коомдук коопсуздукту сактоого өз салымдарын кошуп келе жатышат. Кызматкерлердин 2010 жылдагы июнь окуясында тынчтыкты сактоого кошкон салымдарына баа жеткиз. Акыркы 5 жылдан бери башкармалыктын ыкчам кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыктары боюнча республикада алгачкы орундарды ээлеп келүүдө. Тактап айтканда, республикада ыкчам кызматтык ишмердүүлүгү боюнча 2018 жылы 2-чи орунга ээ болсо, 2014, 15, 16 жана 17 жылдары 1-чи орунду ээлеп келди. 2020 жылдын жыйынтыгы менен кайрадан 1-чи орунду камсыз кылган. 2021 жылдын 9 айында Ош шаардык ички иштер башкармачылыгынын криминалдык милиция багыты боюнча кылмыштар өндүрүшүндө болгон 2292 жоруктар жана 625, анын ичинен 1965 кылмыштын жана 612 жоруктун бети ачылып, кылмыштын бети ачуу пайызы 85,7%ды түзгөн. Жалпы бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча коопсуздук шаар долбоорунун алкагында 242 камера коюлган. Акыркы мезгилде ошо камеранын жардамы менен биздин оор жана өтө оор кылмыштардын баары ачылып келе жатат. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде иштеген кызматкерлерди бүгүнкү ушу 97-жыл майрамы менен куттуктап, баарына чын ден соолук, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт талай, узун өмүр каалап кетет. Коомдук тартипти камсыздап, эл тынчтыгын, мамлекет бүтүндүгүн көз карегиндей сактап келаткан жалпы Кыргыз милициясынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен биз да куттуктап кетмекчибиз.